Kүйөөңүздү суу чачып ойнот дедиңиз го, унчукпай, урушпай жиберген күйөөгө эмне дейбиз? Суу чачкандан коркосуң да дейт. Ооба, туура эле, туура. Бул жерде даанышмандык болуш керек. Урматтуу уган, күйөө менен жашагандан кийин күйөө эмнени жактырат, эмнени жактырбайт. Кайсы нерсеге ыраазы, кайсы нерсеге наразы. Макулбу? Мен бул айткан сөзүм, эркектер өзүңөр эле тоодо жүрө бербей, аялыңды дагы алып чык. Ойно, шариатта уруксат. Дың күйөө алып эле отур анага деп эле өзүңүзчө эле эмне кабагыңызды сала бербең. Ага дагы керек. Ооба, эми ар ким колунда ар кандай урматтаган, бирөө анан ошондо аялы менен эмне кылып жүр, кыдырып келе деп чыгыптыр. Шаарга чыгып, анан ашканалардын жанынан өтүп, нарыг өткөндөн кийин аялы дагы сурап калыптыр, эми алып беребиз деген ойдо да. Жанагы ашканын жанындагы шашлыктын жыты өтө сонун экен, а? Деп алып береби деген ниетте ошентсе күйөөсү, ооба, жүр дагы өтөбүз дейт экен го. Алып бергенге акчасы жок экен да бечара. Урматтаган, суу чачып, эгер кайсы нерсе күйөөңүзгө туура келет, мына ошону кылыңыз. Макул? Жанагы ойгот дегенде дагы суу чачып ойготсун. Алда дагы хадистин шархыны жазганда Нур Мухаммад устазым бар, алдагы хадис жазып, ошондо айткан, не деген күйөөңдүн абалын кара. Пайгамбардын дуасын алам деп, анан күйөөңү суу чачып күйөөңдүн талагын алып жүрбө деген да. Макулбу? Алда дагы күйөөңүздүн табиети кайсы нерсени жактырат, ошол нерсени кылыңыз. Гусул менен намаз окуса болот дейт, ошол туурабы? Туппа туура. Сизге түшүндүрүш үчүн даарат бул бирачкасы. Гусул шабасы, братаны. Ал келген учурда даарат нарака эле чыгып калат да. Гусул кылдың деген сөз бардыгы болду деген сөз да. Ошондон гусул алгандан кийин кайрадан таарат алсаңыз, бул ысраф болот. Ысраф болот, урматтуу тууган. Эми гусул алуунун сүннөтү эң биринчи таарат алып аласыз да. Анан гусул аласыз, сүннөтү мына ошол. Жок, таарат албай эле гусул алган болсоңуз дагы сизде бардыгы бар, чыгып алып каалаганча намаз окуй бересиз. Каалагандай Кур'ан окуй бересиз. Алла разы болсун. Амин. Суроо, түнкү намаз тууралуу айтыңыз. Түнкү намазды муну тахажжуд деп коебуз, урматтуу тууган. Мунун рахаты куптандан кийин баштала берет. Куптандан кийин баштап окуй бересиз. Эркектер жария окуңуз. Тышыңыздан окуңуз. Бакыр окуңуз. Аялыңыз, о, мен күйөөм раса кары экен деп калсын. Макулбу? Аялдар болсо албетте окуңуз, урматтуу тууган. Муну түнгү чат. Эгер уктап турсаңыз, сообу көбүрөөк болот. Эгер жок, уктап калып ойгоно албай калам десеңиз, куптандан кийин каалаганча 2 ракаттан баштап туруп каалаганча окуй бересиз. Макулбу? Албетте муну тахажжуд деп коебуз. Дават эң башталганда муну ууру намаз деп коет эле, Себеби урматтууган, уурдаганда катыраак отуруп пасыра албайсыз да. Буттун учу менен барып, Худа деп отуруп, көрбөгөй экен депчи. Тахажжуд намазды ушундай кылып окуйсуз. Эч ким көрбөй калсын, эч ким билбей калсын. Окуп бүткөндөн кийин милдет дагы кылбайсыз. Чүнтү анан дуалардын эң кабыл боло турган учуру мына ошол. Себеби күнөөнүн көпчүлүгү түндө болот. Уурулук түндө болот, зынакорлук түндө болот. Адам өлтүргөн түндө болот. Ушундай жаман иштер болот гана сиз туруп Аллахка кайрылсаңыз, Алла сиз менен мактанат да. Мана менин пендем, менден сурап атат. Көрдүңөрбү периштелерди, периштелерге мактанат. Ошондон түнкү намаз бул бардык пайгамбарлардын адаты болгон. Түндө дуаларыңыз өтө кабыл болот. 2 ракат окуп алып туруп Аллахтан сураңыз. Макулбу? Мүшкүл күшат биби шейшемби жөнүндө баян кылың, барбы же жокпу? Булар жок. Булар кампирлардын кийиз китебинен алынган нерселер. О кийиз китепти табасызбы, таппайсызбы билбейм. Дүйнөдөн өтүп кетесиз. Мүшкүл күшат кылып жүрүп дүйнөдөн өтүп кетесиз. Же биби шейшемби кылып жүрүп ысраф. Булар шариатта жок, урматтуу тууган. Каалайсызбы, каалабайсызбы, аны мен айтам. Анан кийин өзүңүздөр разбор кылып аласыздар. Шариатта жок нерсе. Норуз майрам эмес, бул отко сыйынгандардын майрамы, мажусилердин өчпөс от деп ошолор сыйынган. Ошондон Канз Дакайык деген китеп бар. Арабча түшүнбөйсүз албетте, урматтууган. Канз Дакайык дегени бул майда Дакайык өтө кылдат маселелердин кени деген да. Ошол китепти жазган мусанниф айткан, кимде ким 50 жыл ибадат кылып, ушул Норуз мусулмандардын майрамы экен деп этикат кылып, бирөөгө белек берсе,
тукум бере, жумуртка бере, эмне берсе дагы белек бере турган болсо, ал 50 жылдык кылган ибадаты шамал. Өзү динден чыгып кафир болуп калат деген. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул биздин майрам эмес, биздин майрамдарыбыз Али разияллаху анху айткан, күнөө кылбай өткөргөн күнүң ошол майрам деген. Ана. Жо, мага чоңураак керек десеңиз, мына бүгүн жума майрам. Хадисте экен, хаджул масакин, кедейлердин ажысы дегенде. Жо, жалпы дүйнө жүзү майрам десеңиз, ораза айт келе жатат. Анда болсо курбан айт келе жатат. Ана майрам. Эң көп майрам мусулмандарда урматтуу тууган. Бирок өзүңүздүн башыңдагы төөдөй байлыкты көрбөстөн, бирөөдүн башындагы чөптөй байлыкка асылып калгансыз да. Ассаламу алейкум бактиярдамына, ва алейкум ассалам. Менин күйөөм аябай кызганат, кайнагам кошунамдан эркек аттуудан кызганат. Мага көп жала жабат. Кызгангандыгы өтө жакшы, бирок жала жапкандыгы бул Алла сактасын. Таза эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү таза аялдарга жала жабышлык. Ооба, кызганың кайнагаңыздан, кошунаңардан кызганыңыз өтө жакшы нерсе. Анан кызганганда эле ообу жок деле, "Ана неге сени карады?" Я Алла, мен өзүм көзүмдү жаба албайм, онун көзүн каяктан жабам? Бирок ооба, сүйлөбөсө, аялыңызга ишене турган болсоңуз, урматтуу тууган, туура кызганганыңыз өтө жакшы нерсе, жала жапканыңыз өтө чоң күнөө. Бул үммөттүн азыркы аялдардын даражасы ушунчалык чоң, урматтуу тууган, мурдагы пайгамбарлардан дагы даражасы чоң аялдардын. Айтып берейин сизге. Караң. Юсуф алейхиссалам, Юсуф пайгамбарга жала жабылды. Не деди? Зулайка мени зордогон калды деди да. Жала жабылды. Юсуф ушундай кылды дегенчи. Аллах Таала эми акташ керек да мына таза адамды. Бешикте жаткан баланы жөнөтүп койду да. Бар, оны чечип берип койчу деди. Бешиктеги бала не деди? Эгер алдыдан жыртылган болсо, Юсуф күнөөкөр. Аркадан жыртылган болсо, Зулайка күнөөкөр деди. Караса аркадан жыртып болду, чечилди. Юсуф таза экен деди да. Айша энебизге жала жабылды. Пайгамбарыбыздын аялы. Абу Бакыр разияллаху анхунун кызы Айша энебизге мунафыктар жала жапты. Ана зына кылды депчи. Айша энебиз ыйлап жатып 3 күн өтүп кетти да. Айша энебиз айтат, мен ушу ыйлап атып эле өлүп калат окшоймун депчи. Пайгамбарыбыз дагы шектенип калды. Эгер ошондой болсоң, айт, мен Аллахтан кечирим сурайын. Болбосом Алла баары актайт деди. Айша энебиз айтты, мен сизге актана албайм деди да. Мени Аллах хасанаттан өзү гана тапшырды. Алла өзү билет деди. Эми Аллах Таала не кылды? Акташ үчүн Аллах Таала өзү Жабраил периштени жөнөттү. Мана, өзү Куранда аят түшүрдү да. Өзү түштү. Ат-тайибату лит-тайибина ват-тайибуна лит-тайибат. Таза эркектер таза аялдар үчүн, таза аялдар таза эркектер үчүн. Айша таптаза, ошон үчүн таптаза пайгамбарга бергенбиз. Пайгамбар таптаза, ошон үчүн Айшаны бергенбиз. Булар таптаза деди да, урматтуу тууган. Аллах Таала өзү түшкөн бул үммөткө. Жаш баланы жөнөтүп койсо болот эле. Бешиктеги дагы бирөөдү сүйлөтүп койсо болот эле. Же болбосо бир жаныбарды жөнөтүп койсо болот эле. Жок, бул үммөттүн даражасы ушунчалык бийик болгондуктан Аллах Таала өзү түштү, урматтуу тууган. Ошондуктан аялыңызга жала жабыштан сактаныңыз. Албетте кызганыңыз, өзүңүз апарып келиңиз, өзүңүз иштерди бүтүрүңүз, урматтуу тууган. Кызганганга сүйүнүңүз, бирок жаладан коркуңуз. Аял күйөөсүнүн оң жагында туруп окуш керекпи же сол жагында туруп окуш керекпи? Намазды жамаат болуп окуганда күйөөм экөөбүз дайыма ушул маселеде талашып калабыз деди. Экөөңүз да тең алым болсоңуздар талашасыздар да. Аркада туруш керек. Оң жагында да эмес, сол жагында да эмес, аркасында турат. Бир сап аркада турат аял заты. Макулбу? Эркектер болсо, албетте бир адам болсо оң жагда турат, эки адам боло турган болсо Аллага аркасына өтөт.